район деген дос менде болгон жок да. Себеби бул жакта жалаң байлар жашайт. Бул Сарский село. Депутаттардын, министрлердин, бизнесмендердин үйлөрү жашаган райондо сен мындайча айтканда нищий звенода сен менен эч ким деле достошпойт да. Достошсо деле сен эч кимге алып келип үйүң менен комнатаңдан сыйлап, тамак берип же туалетке киргизип мен ушул жерде иштейм деп көрсөтө албай турган учурда бул бир эң оор ушул болду. Экинчиси бул ата-энем меники 40 жашта төрөдү да. Ошол себептен биз акыркы жылдары мындай өзүбүздүн үйүбүз болсо, бир кичине мындай бутка турсак деген учурларда мен бизнес баштаганга аракет кылдым да. Сиз бизнеске шашпай туруңуз. Жок, ошо баштай элек кезде ана баягы ойлоруң бар дейм, сен бар амбициясың да, мен бизнесмен болом, мынтен дегенде эч ким ишенч эмес да. Абсолютно эч ким ишенч эмес. Сен төлөтүп атасың да. Сен төлөтүп атасың. Менин байкем, эжекемдер бар, алар менден 15-16 жаш улуу. Байкем военный тармакта болгон үчүн, госчумушта, эжекем да врач болуп госчумушта иштеген үчүн мындай биз эми ушундай абалда жашасак, акчабыз жок болсо, иштеген жери сен иштеген жериңер, ата-энең иштеген жери ушундай болсо, капиталың жок болсо, тааныш жок болсо, каякта бизнес дечи да, каякта бизнес. То есть бул мындай сени жана ишеничиңдин дагы бир кырка турган дагы бир мындай бир удар болчу да. Сен иштеген жериң, досуң жок. Ошону менен биргеликте сен туугандарың, үй бүлөң, апам гана ишенчү, эми апамдын ишенчи да мындай неме болчу да. Ата-эне ишенет, кандай болсун. Бала мен мындай сагын сындырбайын, эми балким мен койчу ушул балам дегенде апам мындай көп мындай бир шагымды сындыра турган сөздөр айткан жок да. Бирок калган атамдан баштап бардыгы эле ишенч эмес, ачыгы. Себеби абалым ушундай болсо эми кантип болуп кетиши мүмкүн деген.